Июнь айынан тарта Кыргызстандын миңдеген мектеп окуучулары 3 айлык жайкы эс алууга тарашты. Агалайык тургундар балдар үчүн эс алууга ыңгайлуу жайларды издей башташат. Бирок өлкөдө балдар үчүн жайкы лагерлердин саны жетишпей келет. Алсак Ош шаарында жападан жалгыз жеткинчек лагери бул мезгилде балдарга эшигин ачат. Бирок ал каладагы бардык балдарды тейлей албайт. Мындан улам колунда барлары айтылуу эс алуу жайларына жөнөтсө, орто катмардагы үй-бүлөлөр эс алдыруу тууралуу ойлонууга чамасы жетпейт. Ош шаарындагы жеткинчек балдар лагери 41 жылдан бери иштеп келет. Ушул аптадан тарта аталган лагерь кайрадан 7 жаштан 14 жашка чейинки балдарга эшигин ачты. Бүгүнкү күндө мында жалпы 250 бала эс алууда. Лагердин абалын жакшы деп айтууга болбойт. Ошентсе да, тең туштары менен убакыт өткөргөн жеткинчектердин жүзүндө кубаныч бар. Мен биринчи жолу келдим быйыл, буга чейин келген эмесмин. Бул жерде дем алуу жакшы өтүп жатат. Жаңы досторду таптым, көптөгөн досторду таптым. Дагы өзүмдүн досторум менен да келгенмин. Бизге жаңы балдар келди. Алар жанына игрушкалар келиштир эле. Алардын игрушкаларын ойнотобуз. Эртең менен туруп зарядка жасап атабыз. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү баягы мамлекеттик тилге көбүрөөк басым жасадык. Иш пландарындагы кыргызча түзүлдү, бар жогучу. Анан балдардын өзгөчөлүгүнө жараша иш пландар түзүлдү да. Мисалы үчүн 8, 9, 10 жашарга өзүнчө иш чара, андан жогоркуларга өзүнчө иш чара түзүлүп атат. Тамак аш 4 маал. Бул жылы жеткинчек балдар лагери жалпы 1250 баланы эс алдырууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал үчүн жергиликтүү бийликтен 470 миң сомдон ашык акча бөлүнгөн. Бирок муну менен каладагы балдардын 1% гана жайында эс алат. А калганы үчүн орунда мүмкүнчүлүк да жок экен. Өкмөт тарабынан өтө жогорку деңгээлде балдардын дем алуусуна көңүл бурулуш эле да. Ар бир жай келердин астында жаздын айларында сөзсүз түрдө өкмөт тарабынан селекторный совещаниялар өткөрүлөт эле. Ар бир район шаарлар менен ошолордон талап кылынат эле да. Азыркы учурда андайлар болбой калды. Чындыгында ошол ар бир жетекчилик көңүл бурса, сөзсүз түрдө балдардын дем алуусу жакшы болмок да. Азыркы учурда мындай кош көңүлдүүлүк болуп атат да. Ошонун натыйжасында азыр балдардын дем алуусу өтө төмөнкү деңгээлде болуп калат. Каникулда эс алуу үчүн балдар лагери жетишсиз болгондуктан жеке ишкерлер да өз алдынча жеке менчик эс алуу жайларын ачышкан. Ош шаарындагы Уникум билим берүү комплекси да бул жылы 100 балга ылайыкташкан лагерь уюштурган. Азыр 50 баланы кабыл алдык. Биринчи поток болуп атат. Ал эми негизинен биздин лагерь 100 балага ылайыкташкан. Күндүзгү лагерь болуп эсептелет. Булар балдар жатышпайт, эртеден кечке жүрөт. Атайын расписание түзүлгөн, күн сайын англис тили болот, бассейн, анан ден соолукту чыңдоочу атайын көнүгүүлөр. Мындай жайларда балдар үчүн ыңгайлуу шарттар болгону менен анын баасы бардык эле ата-энелердин капчыгына туура келе бербейт. Андыктан жеткинчектердин айрымдары үйүндө, дагы бири жайлоого кетсе, башкасы бул учурду жумуш менен өткөрүшөт. Шарттар жакшы болуп атат, бирок 10 миң, 12 миң дейт, ол акча бизде жок да, каяктан жөнөтөбүз? Каникул биздин үй каникул, толуу жер. Эркен, таза абада, ат менет, эшек менет, мал кайтарат, ойнойт. Вот ошо каникул кызым. Эгер болсо балдарды жөнөтмөкмүн, бирок Бишкекте бизде мектептин өзүндө лагерь уюштуруп, июлдун башына чейин лагерлерди өткөрүп атышкан. Биз бирок шаардан чарчаган үчүн атайын Ошко келип, айылда эле жүрөт менин балдарым көбүнчө. Мындан тышкары өлкөдөгү 600 мектептин алдында лагерь уюштурулган. Балдар кайда эс албасын, андагы коопсуздук чараларынын көрүлүшү башкы талап. Бул багытта учурда адистер тарабынан атайын текшерүүлөр да жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын саны 1,5 миллионго чукул. Ал эми учурда республика боюнча балдар эс ала турган 14 лагерь бар. Гүлзада Төрөбекова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.